Кыргызстанда туристтик жайларга баруучу унаа жолдор асфальтталып жакшырууда. Бул өлкөнүн туристтик дараметин өнүктүрүү максатында аткарылууда. Каракол тоо лыжа базасына барчу жолдун 3,5 чакырымында асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Ошондой эле аталган тилкени бойлой жөө адамдар үчүн тротуар салынып, унаа токтотуучу жай да курулду. Арстанбаб Жаңгак токойуна, Сарычелек биосфералык коргуна бара турчу жол, Ысык Ата курортуна жете турчу Красная речка Ысык Ата жолунун 3 чакырымына асфальт төшөлдү. Ошондой эле Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан эс алуу жайларынын 7 чакырым жолу асфальтталды. Кооз жаратылышы менен таанылып, миңдеген коноктор көрүүгө ашыккан дагы туристтик объектилердин, көл жээгинде жайгашкан пансионаттардын жолдорун оңдоо мерчемделүүдө. Эске салсак, быйыл Аларча жаратылыш паркынын жолу жана Теплый ключи ден соолукту чыңдоо борборуна бара турчу Койташ Узун Кыр унаа жолу да асфальтталган.